Суперинфо гезитинин жаңы санында. Сиз сүйгөн Суперинфо гезитинин 1000 саны жарык көрдү. Бул санда Анжелика жана кызы Айыманын жаңылыкка толо жапжаңы маегин окуй аласыз. Чүйдө окуучуга кол көтөрдү деп талкууга түшкөн мугалим иштен кетти. Күнөө мугалимдеби же тартипке баш ийбеген окуучулардабы? Белгилүү актер Канат Мамырканов сыр бөлүшөт. Тасмада мага алкаштын образы жармашып калды деп капа болбойм. Тескерисинче сыймыктанам дейт актер. Нарында кышкысын жалаң эркектер жашаган айыл бар экенин билчү белеңиз? Свети жок Мончосу район борборунда жайгашкан Аккөл айылы тууралуу кызыктар. Айтылуу Элмирбек Иманалиевдин шакирти Нурайым Бактияр кызын тааныштырабыз. Көшөгө артында ыйлап сахнага күлүп чыкканым эсимде дейт төкмө кыз. Учурда популярдуу болуп жаткан Акыркы сабак сериалынын каарманы Чыңгызбек Калыбек уулу менен баарлаштык. Айбанын образынан чыга албай буулуктум дейт актер мырза. Жаңы санда ырчы Кейжи Элмураттын ак өргөсүнөн фото баян сунуштайбыз. Кайыптан бүткөн казына дегенге дагы бир жолу ишендим дейт ырчы. Баткендеги кыргыз-тажик чек ара жаңжалын күбөлөр баяндап беришти. Көйгөйдү күч менен чечебиз десе, анда эки өлкөнүн карапайым эли гана утулат дешет жергиликтүү жашоочулар. Кыргыздын футболчу кыздары кеп курушту. Эмне кеп десеңиз, гезит бетин ачыңыз. Баланын коңурук тартышы олуттуу оорунун белгиси дейт дарыгер. Бала эмне үчүн коңурук тартат? Аны кантип токтотсо болот? Адис айтып берет. Кавер аткарып көпчүлүккө таанылган ырчы жубайлар Тыныскан менен Элендин маегин окуй аласыз. Кавер ырдоо бул биздин сүйүп калган тармак дешет алар. Ырчы Рустам Сагыналиев ырчылык жолго аттанган учурун атам жалгыз атын сатып, мага Ямаха алып берген деп эскерет. Гезитти ысык кезинде окуп, ырахат алыңыз.